Талайбек Турамовдун өзүнүн айылынан түзүлгөн топ болчу. Талай эле тоонун да ырдап түзүп калат деген ал убакта оюмда эле келбептир. Сиз жеке өзүңүз бир жолуккансызбы Талайбек Турганов менен? Тиги уктап атканда да мен тийип карачумун да. Талай кантип уктар экен деп. Гитараны ойногону ушунчалык катуу ойночу. Гитаранын ызы үзүлүп кеткен да. Экинчини алып келгенде экинчи гитара да үзүлүп кеткен. Азыркынын Бакыр Улукман апасы биз болчубуз дебейсизби? Обстарга жакынлашканда анан өзүбүз эле ошол рэп тиги молдалы дос боламдар дебей калды. Мындай кээде адамга хайп да керек да. Сизге кандай кеңештерди көп айтат эле ата энеңиз? Окута албады, бирок сен кыласың балам дечү да мындай. Клиптерге бир өзгөчө маани берет экенсиздер да сиздердин топчу. Эми айтып атпайбы, ошол башында биз рэпти биз баштап бергенбиз да. Армандуу ырларым сен. Ойзон YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрүнө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Силерге белгилүү да болуп калды окшойт. Акыркы 1-2-3 чыгарылыштарыбызда жалаң 2000-жылдарда дейли ага чейин аябай бир дүң болуп жарылып чыгып, азыркыга чейин өзүнүн бир деңгээлин жогорку кылып сактап келаткан биздин байкелерибиз, эжелерибиз менен маек кылып келатабыз. Ошолордун катарында эле бүгүн дагы бир Кыргызстанга, ал эле эмес Орто Азияга десем да болот болуш керек. Ал учурда эми биз кичинекей болуш керек. Азыр сиз өзүңүз кенен айтып бересиз дегендей белгилүү болгон Талай Элес тобу, Талай Элес тобунун жетекчиси Тотомидин Жолдошов экөөбүз бизге конокто. Кош келипсиз. Маанайларыңыз кандай? Аномальный жара деп прогноз погода айтып атат кечке эле. Кантип атасыздар дегендей. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен амандашып, саламдашып алалы. Эми ысык, азыр кондиционер барго. Ушулар жардам берип атат. Жакында эле ушул көлгө барып, үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Баардыгы жакшы. Эс алуу кандай болду? Негизи эле баягы эс алганда эки түрдүү тандайт го көбүрлөр. Баягы активдүү эс алуу, анан пассивдүү эс алуу деп. Сиз кайсынысына көбүрөөк жакынсыз? Жай эс аласызбы же сөзсүз түрдө бир тоолорго чыгып, ат минип дегендей же бир спорт менен? Мен эс алууну көбүнчө тоолордон эс алам. Анан быйыл эс алуу жылына эле үй бүлөм бир сыйра көлгө апарып келем да. Анан көбүнчө эле балдарым чоңоюп калды да. Асты 22-де, 18-де, 16-да, кичинекей кызым 10 жаш. Көбүнчө эле ушу Чолпон Ата жакты тандашып берет. Ысык жак, эл көп деп анан 4-5 жылдан бери ошол жака барчумун. Быйыл эми мен айтканым уккула, мен эме кылайын деп юг жака баралы. Себеби көрүп жүрөм да, аягында таза, тоолору да сонун, Тынчыраак, Анан bir күндөн эс алабыз дедик. Анан Анан макул болушту, үйдөн чыгып баратканда эле анан юг жака салып коттедж албайбыз дедим. 2 палаткалуу болгон ушундай дикий пляж кылабыз дедим да. Тезем эле жолдон эле айнытып баштады. Атам интернетти көрүп алып, анан ошолорду төрөп атат деген сөздөрдү уга баштадым. Бир балам башканы сүйлөйт, коттеджди алсак болмок деп. Анан тип карап туруп, анан койгула дедим кайра эле. Ушул Чоктал деген жер бар, аябагында жакшы. Суусу таза, анан ошол жерден бир коттедж алып, анан күндүз ошол баягы алган палаткаларыбызды көздүн жээгине тигип алып, ошол жактан эс алдык. Сонун эс алып алды. Сон сиз да айтып өттүңүз, көбүнесе ушул интернеттен көргөнүбүздү биз да кылып калбадыкпы? Ошол сыңар эле мен да жакында эле ошол Лейлектин тоолоруна барып, бир күн тоо боорунда түнөп дегендей эс алып келдим. Сиз да балким үй бүлөңүз жок досторуңуз менен ушундай эс алууларга негизи чыгасызбы? Анын энергиясы башкачабы? Ооба. Көбүнчө ушул биз айыл жерлерине барганда жакында ушул өзүм айылыма барып, айылым деген клип тартырып келдим. Ошол жерде ушундай тоодун кереметинде бир күн атайын палатка тигип эс алдым. Аябагандай сонун эс алуу болду. Баягы тоодун, билбейм, негизи өзүм туулган айылым Айрыжал, Чаткал району. Анан ошондо бизде бир башкача бир шашыр деген чөө өсөт да. Ал Кыргызстанда бир эле ушул
Чаткалдан Токтогулда бар деп угам. Йодамаринди күн сайын колдонуу түйүлдүктүн өсүүсүндө тобокелдикти азайтат. Өкөнүттүн йод менен жетиштүү камсыздайт. Йодамарин йод жашоого керек. Бул жамгыр жаап өткөндөн кийин жыты башкача да. Ушул май айларында өтө бир сонун жыты бар. Анан ошондо бир күн эс алып, Чарташ деген жайлоодо иним экөөбүз эс алдык. Бир башкача рахат алып. Атайын барыш керек турбайбы ошол май айын утурлай, аны сөзү үчүн. Сону сиз менен баягы чармачылык сүйлөйбүз деп эле анан эс алуу темасына кирип атабыз. Негизи эле биздин баягы подкастта бир чек жок да, каалаган өзүбүз рахат алган темадан сүйлөшө берсек болот дегендейчи. Ушул тема башталып калды, дагы бир сиздин пикириңизди сурайын. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары биздин өлкөбүзгө аябай былтыркы жылга эле жаңылбасам 8 миллион дедиби турист келип кетти деди да. Бул жыл андан да бир топ көпкелери күтүлүп атат деп атат, келип атат, өзүңүз да байкасаңыз керек. Анан биздин көбүн эсе баягы табиятыбызга, тоолорго ошого кызыгып келишет. Кээ бир жерде табияттын өзүнүн баягы нукуралуулугун сактаганга аракет кылгандар бар. Анан ошол эле учурда баягы тенденцияга жараша заманбап бир афрейм үйлөрдү куруп, жолдорду салып аракеттер болууда да. Сиз кайсынысына көбүрөөк ыктайсыз? Ушул нукуралуулугун сактап калганыбыз эле жакшыбы же баары бир аз шарттарды куруш керекпи? Шарттарды куруш керек. Мисалы, мындан бир 5-6 жыл мурун мисалга ушул Бишкектеги аларчаны эле салыштырсак, бир асман менен жердей айырмасы бар да. Аларчага аябагандай азыр сонун заманбап эс алуу жайлар курулду. Дагы чуңкур чагабызга курулду. Мындай карап турсаң, мындай кооздук өзүнчө бир адамга эргүү берет да. Заманга жараша заманбап боло берген эле жакшы. Анан мисалы Кыргызстандагы бир эң керемет жери Соңкөл да. Соңкөл. Ал жерге барсаң, жакшы бүт бар нукура. Бирок ошол жолдор начар. Жолдор алиге чейин оңой элек да. Мен бул 2 жыл болду бар элегеме. Анан ошол эле мойдонда бирок турист аз. Бир аз шарт болсо, Бир аз шарт болуп, ошол жолдорду оңдотуп, сонун коттедждерди куруп, условия түзсө, эл агымы бара берет экен. Бул керектүү нерсе деп ойлойм. Сон туристтерибиз көбөйө берсин, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин деген ниетте баягы өзүбүз ниеттеген темабызга өтөлү. Эми сиз жөнүндө кеп болгондо эле ушул Талай Леси тобу деп ошону менен чогуу атыңыз аталып жүрөт. Балким көпчүлүк баягы фамилияңызды билбесе деле керек. Ушул топто ырдап жүргөн Тотомидин Байке деп эле тааныгандар болбосочу. Буга чейин балким айткансыз деле, анан айтпасаңыз деле бир белгилүү мына ушул тобуңуздардын ушул аталышка чечим кабыл алынган күнү бир эскерип айтып бербейсизби бизге? Кандай бир жоопкерчилик деле бар бул атты алып жүрүш? Бул негизи топ Талай Леси тобу Чаткалдан эле түзүлгөн топ. Чаткалдан ошол Талай Бектурамовдун өзүнүн айылынан түзүлгөн топ болчу. Талай тобу түзүлгөн. Ушул 2 айылдын таланттуу жигиттери ушул өзүбүздүн районго кызмат кылчубуз. Биз Канышка районунда ушул маданият үйүндө Молдалы Өтөнбаев, Жамалбек Эшалиев, Сардарбек Доспаев, мен болуп ушул Канышкада Тобулак деген группабыз болчубуз. Кийин ушул 95-жылдары Талай агабыз өткөндөн кийин 96-жылы Жаңыбазарда түзүлгөн топ да негизи. Эжекебиз бар эле, Жийле деген эжекебиз ошол түзүп чыккан. Анан биз кийин 97-жылдары Бишкекке келип, ушул ырдап чыгабыз деген ниет менен келгенбиз. Анан келип бул жактан аракетибизди баштадык. Анан ошондо бизден Алим Токторов деген агайыбыз бар. Биз тобунун жетекчиси, ушул чыгып келаткан жаштарга продюсерлукка өтө салымы чоң, көп жардам беришет. Анан ошол Алим Токторов айткан: Талай агаңардын атынан түшпөйсүңөрбү? Талай Леси топ деп ушул Алим негизи
Чаткалдан Талай тобу, анан бул жака келгенде Талай элеси тобу болгонбуз да. Анан ошол 98-98 түзүлүп баштадык. 98-жылы биринчи жолу ушул жаңырларыбыз элге тарап баштаган. Сон азыр эми Кудайга шүгүр аябай бир жакшы деңгээлде келатасыздар. Убагында Кыргызстандагы бир азыркы жаштардын тили менен айтканда чарттарда номер 1-лерде турган убактыңыздар да болгон дегендей. Бирок дегенмен ошол жаңы ушул аттарды сиздер коюп жаткан учурда бир коркуу болгон эмеспи? Жоопкерчилик бар кантсе да. Мисалы, жөнөкөй бир катардагы ат менен чыккан башка, анан өзүңүз айткандай бир агаңыздардын атын алып чыккан дагы бир башка да. Жок, коркунучтар болгон деле эмес. Биз наоборот ушул Талай агабыздын атын алып чыкканга өзүбүзчө сүйүнүү болгон. Биздин бир эле өзүбүз эмес, жерлештерибиз да эң туура кылыпсыңар. Талай агаңардын атын өчүрбөй жүргүлө деген сөздөр болгон. Анан топ ошол 98-жылдардан баштап 2010-го чейин кызмат кылдык. Арада бир аз тынуулар да болуп кетти, э? Анан 2010-дордон ушул 5 жылдай тыныгуу болду. Эми группа негизи кыйыныраак экен. Бардыгы бирдей, бардыгы бир жерге барып, себеби ошол мектепте үй бүлөлүү болуп калды. Ар ким турмуш шарттарына жараша өз кызматы менен кетти. Мен өзүм жалгыз калып, Тотоюн Жолдошов Талай элеси тобу даярдап жүрдүм. Жалгыз жүргөндө деле, анан 2014-жылдан баштап Тотомиден Сурма Талай элеси тобу болдук. Болгону ушул атыбызга басым жасадык да. Өзүңүздө. Сон кишинин жакындары бул атыңыздарды кандай кабыл алды? Мен баягы укканым боюнча да сизге эжеси гитарасын белек бергени бар, э? Эми Талай агамдын ушул баягы жакшы бир эжеси бар болчу. Баягы маданият искусствого да жакшы көз караш менен караган. Кээде мага да ушул акыл насааттарын айтып бериң, мондай кыл, тигиндей кыл. Айым деген эжеси бар болчу. Ошол эжеси тилик каршасы көзү өтүп кетти. Жаткан жери жайлуу болсоң 5-6 жыл толуп калды. Ошол эжекеси Талайбек Турановдун ушул гитарасын берген. Тотомиден канча жылдан бери Талай элеси Тотомиден болуп жүрөсүң. Бизден кийинкилер деле билбейм, айта албайм. Талай элесин, Талайдын ырларын дагы, Талайдын өмүрүн узарта албайм, бирок мен сага ишенем. Ушул гитара сенде болсун, ырдаган ырлары да өзүңдө болсун деген тилек ниет менен ушул гитарасын тапшырган. Бирок тилек каршы былтыр 1 жыл мурун Чаткал районунун акими Алтынбек Жергалбаевдин демилгеси менен ошол жердеги чаткалдык өзүбүздүн жерлештердин демилгеси менен атайын ушул өзүнүн айылында, Жаңы Базар айылында атайын музей ачылды. Сон боло турат. Музей ачылып, анан ушул жерге музей ачылып бүткөндөн кийин дагы Талайбек Турановдун Айнура деген эчекем бар, карындаш, кичүү карындаш. Ошол чалып музейине коюлду элек Тотомиден дегенде мен баягы эч кандай чын жүрөктөн эле кайра гитарасын ушул музейине бердим. Ушул музейинде азыр анча талай кем колдонгон буюмдар бар. Ушул гитарасы турат, барган адамдар. Эми Талайбек Туранов деле негизи билинбегени менен бул кыргыздын сою болгон экен да. Себеби азыр кичинекей гитара ойногон бала биринчи Талайбек гитарасын ырларын үйрөнүп, балким өзү билбейт бул Талайбек Турановдун ырлары экенин, бирок ошол ырлардан баштайт, ооба. Ошол ырлардан баштап анан кызыккандар көп да, башка жерден баргандар, мисалы
жети дубан барган коноктор атайын кирип Талайбек Тургановдун гитарасын көрүп, колдонгон буюмдарын көрүп, аз да болсо мындай Талайбек Турганов жөнүндө маалымат алыша алат да. Балким кайсы бир деңгээлде гитарасы ушул убакытка чейин бир жакшы абалда сакталганына демек сиздин да салымыңыз бар экен, Сон анан ырлары жөнүндө сурагым келип турат. Сиздер ушул атын алып жүргөндөн кийинчи эми ырчы болгондордун баягы условно дейт го, ар бир экинчиси деген бир условно айтканыбызда, ар бир ырчы болом деген сиз айткандай экинчи ырчы ошол Талайбек Тургановдун ырларын ырдап баштайт, гитара үйрөнөт, кайсы бирлери эл алдына да ырдап чыгып атат. Жакындарынан бир уруксат алышабы, же баягы автордук укук деген барбы, же баягы элдик ыр катары эле Талайбек Тургановдун ырлары катуу тарап кеттиби, бир контролдой албайбызбы? Эми кээ бирлер сурашып калат, Талайбек Турганов талай элеси то сизде авторлук укугу. Мен айта берем, авторлук укугу менде деле эмес. Аны ушул Айым эже Оозеке айткан болчу. Өзүң карап, өзүң берүүчүлөргө берип деп. Бирок мен Талайбек Тургановдун эми ырларын ал киши өзү жаратып кеткен да, эл ырдасын деп. Сурангандарга ырдай бергиле дейм, ырдай бергиле. Бирок бузбай, жакшы ырдаган аракет кылгыла деп. Балким сиздин эсиңизде барбы, азыр айтып бере аласызбы, ырларынан ким бир өтө мыкты көркөм аткарган Талайбек Тургановдун ырларын? Мындан бир жыл мурун Талайбек Тургановдун туулган күнүнө карата кыргыз элинин эмгек сіңірген артисти, эл артисти Сыңык Бейшекеев Хаус ушул эскерүү кечесин берип, анан Чаткал районунун акими ушул атайын бир 500 000 сыйлып коюп, ушул жаштарга атайын конкурс уюштурдук. Анан ушул жерде мен аябагандай таң калдым. Чындыгында Талайдын Бек Тургановдун ырларын ырдаган көмөктөр аябагандай көп экен. Эң сонун ырдашты. Гитара менен ырдап атышты. Кээ бирлер эстрада менен ырдап атышты, кобуз менен ырдап атышты деп көрүп аябагандай бир ушунчалык ыраазы болгум келет да. Эми Кудайым буйрса дагы ушул жөрөлгөнү дагы улантасыз деген ойдобуз. Мен баягы билбейт экенмин, эгер туура эмес суроо берсем да кечирим сурайм дейин. Жаш болгон мисалы учурда деле сиз жеке өзүңүз бир жолуккансызбы Талайбек Турганов менен? Ооба. Талай агамдын жолукканы жөнүндө биз ушул 93-жылдары ырлары баягы элге тарап баштады, 92-93 жылдар. Анан биз анда 8-9 класстагы жаңы баягы чоңоюп бой жетип келаткан жигиттер болчу. Сүйүлөр башталган кезде эсеби. Анан гитарасын ушул ырларын алып өзүм ойноп баштадым да. Ойноп баштадым, анан айылда дагы бир Мурат Алыл деген акем бар. Мурат аке. Ошодон барып кичине аккордторду үйрөнүп, анан Талайбек Тургановдун ырларын коюп, слух менен үйрөнүп, анан бир жолу кел деп калды. Айыл Талайбек Турганов келиптир деп. Анан ушул айылдан мен айылдын Жаңазар бир айыл турабыз. Бир айыл. Ал Жаңазарда, мен Айыржанда. Кошуна айылдарда барып күндүз барсам, анан үйүндө экен. Ошол жердеги Жапаэл деген досторум бар болчу. Ушулар барып гитара сүйгөн балдар чогулуп эме кылсак, ушул эринбей чыгып, ойногонубузду көрүп, башыбыздан сылап, ушул эсимде да. Анан Жаңазардын ошо өзүнүн ылдыйында суудун жеги бар болчу да, койбой. Ошол жакка түшүп биринчи жолу ошондо колунан өзүн ойнотуп, өзүн көрүп, анан өзүбүз тынбай ойноп, ушундай кичпейил, элпек көрсө ушул Талай экен. Мен таң калчумун. Анан кийинки эле жылы концерт коюп калды.
жылдары келип калды. Келгенде эле баягы барып концерт коюп жүрүптүр. Анан кошулуп алдым аларга. Айран ташып келем. Ошондо Болот Токтобаев бар, акебиз бар, Урмат деген досу бар эле. 94-жылдары өтө бир кыйынчылык заман эле да. Трактор менен концерт коюшкан. Айгыр жылдан Жамазарга ушу трактор менен барганбыз, машина жок. Ушундай Нурлан Телебаев акебиз бар эле. Бул челешкасы менен эле айылдан айылга барып, Айылдан айылга. Анан ошондо мен эме кылчумун. Конокко барып Талайкенин колунан гитара үйрөнүп, анан тиги уктап атканда да мен тиип карачумун да. Ушу Талайкен кантип уктар экен деп. Деп кайдымкидей эле уктачу. Ушунчалык эме болчумун да, көмүр болчумун. Анан кийин Талай элестон да ырдап түзүп калат деген ал убакта оюмда эле келбептир. Мен үчүн Талай агайым болуп калды десем жаңылышпайм. Сиздин эсиңизде эмне кандай киши катары калды? Кандай сүрөттөп берет элеңиз азыр жаш бир окуучуларыңыз айтып бериңизчи бизге Талай агай жөнүндө десе. Талай агам өзү спортсмен болчу. Мындай тынбай эле өзү мындай көбүрөөк бурчлуу болгонбу билбейм да. Кээде ушул тренировка менен тээп айланып эле ушинтип турчу. Чач жасалгасы деле бир аз окшоп кетет. Ошол көмүрө болгонбу. Анан мен бир байкап калгам ошондо кичине жанында жүрөм да гитарасын алып чуркап барам, айрандарды да алып келип берем. Бир баласы келип туура эмес сүйлөп алды да. Сен эми жүрөсүң, мот деп карабай калдым да бизди. Кой андай эмес деген дедиле. Бир кызуураак бир убакта чийини келип кетти окшойт. Эй, азыр могу тапочка башың ойноп кетпесин. Ушул эсинде. Анан дагы бир эсинде өзүнүн гитарасы калып калып, чаткалдан достору Кашканын бир дачасы бар, суунун боюнда, ошол жерде ырдап отуруп, тиги достору сыйлашып отуруп, жөнөкөй мындай гитаралар келгенде ырдап ушунчалык ойноп атканда гитаранын ызы үзүлүп кеткен да. Экинчини алып келгенде экинчи гитара да үзүлүп кеткен. Анан болду, жөн эле болочу, мен өзүм гитарам келгенде ойноп берейин деген эсимде да. Гитараны ойногондо ушунчалык катуу ойночу. Ушул гитара менен көбүнчө сонун ырларды жараткам. Эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө кенен сурайын. Бая айтып өттүңүз, Талайбек Бектургановдун Айым деген эжеси жөнүндө да айтып калдыңыз. Анан сиздерде да ушундай аталыштагы ырыңыздар бар да, бир байланышы жокпу? Жок. Биздин эң алгачкы Айым сен деп аталат. Армандуу ырларым сен деп. Молдалы Өтөнбаев деген досум жазган. Андан кийин эле ушул экинчи ырыбыз Айым да. Аны мен жазгам. Өзү мындай эле ыр болчу. Рэп эмес. Ошо болгон, ошо мен ырдаган припевин алып туруп, анан ортосуна рэп жазып, Текст жазып кирген экен. текст жазып, Азыр жанында ошол Молдалы деген дос болгон рэп сүйлөчү да. Азыр айтсам баягы кээ бирлер таң калып балким кабыл албайт. Эми азыркы жаштар, биз бир Кыргызстандагы рэп эмес, кыргыз тилдүү рэптин бир баштоочулары катары, ошол эле Бегиш, Баястан, Элзейптерди айтып келсек, анан ошол сиздердин ырды уккан киши бир аз таң калат болуш керек. Ага чейин эле бизде ошол рэп окуган байкелерибиз бар турбайбы деп. Секетимдеги тексти деле бар. Азыркыга чейин жаштарда мода, Сарды кыз Аида, көп менин сүйүм, ак сүйүм, көп толтурарларыбыз бар болчу. Ошол кезде эми биз ушул жаштардын өзүнчө бир көмүрү болгонбуз. 2000-жылдары ырларыбыз жаштарга өтө күчтүү болчу. Ушу биз чыкканда кадимкидей баягы жаштар бийлеп ушинтип турчу. Азыркынын Бакыр Улукман апасы биз болчубуз дебейсизби? Кийин анан баягы возраст деп коет. Кийин ушул 25-тен ашып
отуздарга жакынашканда анан өзүбүз эле ушул рэп тиги молдалуу дос баламдар дебей калды. Мындай Алагабыз азыр кайсыл жакта, неменен эле? Ал негизи өзү ошол рэпке кызыгат беле же текст жазылып эле анан сен ырда келип калдыңыздар беле? жок, ал өзү чыныгы музыкант, аранжировка жасайт, музыкант, ыр жазат, оон жазат. Талай эле эсимдеги көпчүлүк ырлардын автору ошол жигит, Молдалы Өтөнбаев. Анан чындыгында жакшы ырдаганга диапазон жетпей калат болчу, себеби анын үнү баягы мындай баритон да, мындай жоодордойт. Ошого рэпке ылайыктуу болчу да. Рэпке ылайыктуу. Азыр деле мисалы ал сүйлөгөндөй башка алт булуттар алаган айым сенде эч ким ырдатып көрөйүн дедим, андай сүйлөшө албабайды да. Баягы рэптин тили менен айтканда андай эч ким окуй албайт дебейсизби? Читка кылып атат. Ошол. Анан чыгармачылыктан ал негизи алыстап кетти. Баягы билбейм, бирөө илхомун өлтүрүп койду өзү айткандай. Мага уже рэп жараспай калды тосунда эле. Негизи байланышыңыздар бар. Бар, азыр үй бүлөлүк катыштабыз, досум болот, эң жакын досум. Болгон азыр ушул аранжировка дагы деле жасайт. Болгон азыр кино тармагына ушул кино Рысбек Жабировдор менен, Руслан Аташевдор менен, Назым Мендебаевдор менен иштешет. Баягы аябай жаш деле деп айта албайм, бирок жашыраак муундун өкүлү катары айтып өтөйүн. Алагабыз кайрадан бир жок эле дегенде бир рэп окуп койсо, менимче аябай эле дүң болчу да иши. Ооба. Баягы тамашасы жок эле айтып атам дегендей. Себеби ырларыңыздар көп эле болгон экен. Айттым. Анын үстүнө азыр жаштар арасында ошол рэп тенденциясы аябай, балким сиздер чыккан убакытка салыштырмалуу аябай жакшы бир деңгээлге жеткен, кызыккандар көп, уккандар көп дегендей. Айттым өткөндө студияда кел досум, бир ырдап койбойсуңбу рэп десем. Бузулуп кетсем эмне болот? Бирок рэперлердин бузулушу бар эле деп коебуз. Тамашалап айтып атат да. Сонун баягы үмүттөнүп күтөбүз деп коелу, анда агабыз балким көрүп калса кайрылуу кылып, сизден бир рэп күтөбүз деп. Мурунку ырларыңызды угуп, ал учурда баягы кассеталар бар эле, биз аябай жаш кезибиздечи, могул бүгүнкү YouTube жок эле, кийин ТВлар чыгып, анан сиздин мындай жүзүңүздү жеке мен таанып баштаганым ушул Тото менен Сурма болуп баштаганыңыздарда билдик. Чогуу чыгарган ырларыңыздарды эле ошол сиздики деп жүрчү элем мен. Ага чейинки ырларды ушул Талай элес тоо экенин кийин баягы чыгармачылыкка кызыгып, ушундай интервьюларды алып баштаганда билип баштадым да. Өзүңүз да айтып өттүңүз, сиздердин топто баягы тыныгууда болуп калды деп. Тыныгуунун негизги себеби ошол топ бир аз тарап кеткени болдубу же? Ооба, тыныгуунун себеби ошол. Бир ушул 2008-жылдары топ ар бир үй бүлөлүк шарттар менен кетти, жалгыз калдым. Ар ойлондум, бер ойлондум. Анан мен көбүнчө эме кылдым. Тамадалык кызматка кеттим. Ошол учурда демек тамадалык менен алектенип кеттиңиз, э? Мен алектенип бир 5-6 жыл тамадалык менен иштеп, анан кийин кайра ушул 2014-жылы кайра Талай элес тоо, Тотонун сурму кайра жандап баштадык. Кайра жандантуу бир кыйынчылык болгон жокпу? Оор болду, өтө оор. Негизи эле бир кесиптен бир такыр кетип калып туруп анан кайра башташ эң алгач баштаганга караганда өтө оор болду. Өтө оор болду. Кайра аралашыш. Силер уже унутулуп кеттиңер деле го деп тоот кумар. Көбүнчө ушул Рысо кино деген. Ушул көп жардам берди. Ушул 2014-2015-жылдары. Анан кайра ушул музыка дүйнөсүнө кайрадан баштадык. Жаңы топко ушул солистканы тандоодо атайын бир тандоо жүргүздүңүздөрбү? Жок. Же кыйын болгон жокпу тандоо? Жок. Тандоодо Сурмай менин өзүмдүн жээним болот. Бир тууган жээним эмес, эми аталаш жээндер болуп кетет. Анан бул да искусствонун бүткөнү экен. Бир тойдон кездешип калып эле, карасам жакшы ырдайсыңбы, сен ушул ырдай албай жүрөт. Давай экөөбүз ырдайбыз деп эле.
биринчи чыгармам бир кээде адамга хайп да керек да. Ошол атайын хайпы жазгам. Менин жашым 35, менин жылым 95, 35 деген. Ошо менен чыгалы дедим, себеби адамдар мындай эмне деген ыр деп кызыксын да. ошондой атайлар жазгам. Ошо менен 2015-жылы ошол биринчи кечиккен махабат дуэт. Ошол менен баштадык, жакшы кетти. Андан кийинки Ошко деген ырыңыздар да капып. Ошентип барып. Анан Сорбөздө индийский ырдаганды, аябаганда жакшы көрөм дачы. Мен деле жакшы көрчүмүн. Тамашалап калам, атам индийский ырдачы деп. Бирок чындыгында эле атам индийский ырдачы да. Биз үйгүлүдө 8 уул бир кызбыз. Жалгыз эле кыз. Анан атам эми Советтер Союзунда адамдар майрамдаганда индийский. Анан ошол эме кылчу эле да. Келип баягы кыздын жанына калып, менин кызыма ким тийди, менин кызым ким таарынтты деп муну эме калчу. Кызынан сураган. Сразу эле мен удамын да мени көрсөт дегенде. Атам магазылчу. Атаман болушуп мен энем колуна чойгом. Сен тарбияласың, өзүң балдарың тарбияла деп энем койуна алып. Сиздин коргоочуңуз да болгон турбайбы? Анан калганына атам анан индийский ырдап концерт коюп берчү да. Тамашалап калам. Ушул эгер Советтер Союзунда ошол аталарыбыз келип индийский концерттерди коюп берчү депчи. Ал адамдардын жүрөктөрү таза болгон. Мен мисалы мактанам ушундай. Алтындай болгон атам 9 уулду чогойтуп ушул эрежеге жеткирген ушул алтын атам менен апам да. Сизге кандай кеңештерди көп айтат эле ата-энеңиз? Мага атам ырдап жүргөндөн кийин ырчылыгымы баягы билчү, бирок там эме кылчу, балам ырдай бер дечү. Бирок мага көп условиялар түзүп берди да, окута албады. Бирок сен кыласың балам дечү да, мындай моральный поддержкаларды көп берди. Сен сага ишенем балам деп. Эң маанилүүсү ошол да негизи. Анан кийин Бишкекке келдим, келип ушул иштеп группаны түзүп кичине баягы калыптана баштаганда атаман сурачумун, ата эмне кылайын бул жери, мындай кылсам кандай болот деп өзүм билип турсам деле кеңеш сурай берчүмүн. Десем, жок балам, эми сен мен акылдуу баламсың да. Өзүң билесиң балам, өзүң каалагандай кыл деп кайра мага поддержка берип койчу. Ошонусу эле бир топ дем берет. Ошол эле бир топ. Атам өтө жакшы адам болчу. Эркелеткенди жакшы көрчү. Мен да эркелегенди жакшы көрчүмүн. Ушул өлгүчө деле кээде ушул койнуна жатып алчумун. Кетип баратып ушул тойго баратсам деле, тойдон түндө келип калсам деле бетинен өпүп койчумун. Чочуп кетчү. Балдардан өзгөчө көрдүм мен. Мен байкаганым, мурунку баягы тыныгууга чейинки чыгармачылыгыңызда деле, жаңы кайрадан баштаганыңыздарда деле клиптерге бир өзгөчө маани берет экенсиздер да, сиздердин топчу. Бул жеке сиздин ушундай талабыңызбы же башка бир клип тарткандар ушундай кылып тартышабы? Жок. Мен ушул кээ бир ырчылар бар да, ырдайт баягы студиядан жаздырып эле бир эмес бир нече ырынды эле ошентип эме кылышат да. Бирок сиздердин ар бир элге таанылган көп ырларыңыздардын баарында атайын бир сценарийлештирилген клип, кээ бирине аябай акча, мен кээ бир клиптерди мындай карап байкайм да, ушуга көбүрөөк акча кеткен окшойт депчи. Акча сарпталган клиптериңиз деле бар экен. Мен негизи эле көбүнчө ушул оонду жазып, ырды жазып, тактап баштаганда эле сценарийин да кошо ойлоном. Сценарийни полный өзүм жазам. Негизи баягы өзүм чыгарып аткандан кийин ошол ырдын образын билем да. Кандай болгондо кандай деп. Өзүм жазам, өзүм сценарийлерин түзөм. Анан ушул Баймам Осмонов деген клипмейкерин бар, мен көбүнчө ошол менен иштешем. Анан ошол менен оюмдагыдай кылып барып берет.
расходторду кылабыз, расход болбосо болбойт. Ушул жаштардан биз куракты дейли, бир 5-6 жылда эле негизи эле сиздин кичүү муундан баягы балким сиз өзгөчө жакшы көрүп уккан ырчылар же болбосо чыгармачылыгына сиз бир суктануу көз караш менен караган ырчылардан бир тизмек болсо атап берсеңиз бизге. Приман деген ырчы жагат, жакшы ырдап атат. Рэп аткаруучу Фриман. Тоже азыр угуп калам, маанилүү. Демек сиз азыр деле рэптен алыс кете электиресиз. Ооба, азыркы. Ким эле тагы бирөө бар го? Аток беле? Авток. Авток. Ал эдин да тааныйм, кээ бир ырдары аябындай жакшы. Азыр сиз айтсаңыз бир аз эстеп кеткен сыяктуу болуп атам. Автоктун кайсы бир деңгээлде стиль эмелери сиздерге бир байланыш бар сыяктуу да, дал келип кетет, жакынлашып кетет. Эми айтып атпайм, ошол башында биз рэпти биз баштап бергенбиз да. Эми ошол биздин жаш кезекте алар деле бир мезгил өтсө, бир 30-35терден кийин алар рэптерин таштайт. Ошол анан жакшы эле өнүгүү өзү жакшы да. Себеби жаштардын талабына жараша да кээде ырлар керек. Жаштардын талабына. Эми биз азыр орто жаш муундагыларга ырдап, ошолорго арлап чыгарабыз. Кээ бирлерибизди жаштар деле жакшы көрөт дегендей. Сонун азыр ушул моментке менин бир пикирим аябай туура келет экен да дейм, тага кетейин дейт. Ушул рэперлер жөнүндө сизге да жагат экен, баягы Заман Бапа, Кыргыз рэперлер, ошол эле Фриман, Авток, Бегиштердин кээ бир тексттери биздин аябай белгилүү болгон залкар акындардыкына деле бир деңгээли жакындашат да, аябай мыкты. Мен мисалы аларды заманыбыздын бир ушул көчө акындары деп койгон өзүмдүн оюм бар да. Сиз да ошого кошуласызбы, кандай? Эми чыгарма деген ар түрлүү жазылат. Чыгарма күч атасын тааныбайт. Жаштардан дагы чыгып келаткан мыкты жаштар аябаганда көп. Жаман ырдаган ырчылар да бар. Себеби жаман менен жакшы аралашып турбаса, ырчыны тандаш кыйын да. Ошондуктан бул да керек деп ойлойм. Сиздер бир чыгармачылыкка аралашып баштагандан бери бүгүнкүгө чейин бир Кыргызстандын, кыргыз элинин табити кандай болуп өзгөрдү? Табит дайыма бирдей эле, анан түшүнүксүзбү? Же сиздерде бир кандайсың бир чуйка барбы? Могулар кетет, могулар кетпейт азыр депчи. Билбейсиң да. Бирок музыка болгон табит жылдан жылга өсүп баратат. Мисалы биз бир где-то кандай десем, бир 7-8 жыл мурун мисалы Өзбекстандардан, Казакстандардан жок дегенде бир 10-15 жыл аркага болсок, азыркы кезде биз Өзбекстан менен Казакстан менен теңме-тең кетип атабыз эле, жаңылышпайм. Себеби студиялар жакшырды, аранжировщиктер жакшы иштешип атат. Барып Кудайга шүгүр, маданиятыбыз деле чыгармачылык адамдарга мындай өз баягы жемишин берип атат десем жаңылышпайм. Сиздерде бир тобуңуздарга балким шакирттерди даярдап, балким жаңы топторду ачып, андай ниеттер жокпу? Шакирттерибиз бар, биз мен өзүм бул Ак өргөдө турам. Ак өргөгө Тотой Медин Сурма деген студия ачканбыз. Ошол жерде сабак берем, мен өзүм гитара ойнойм, талай агамдын ырларын ошол азыркы ошол жаштарга сабак берем. Эртең менен саат 12ден баштап 5ке чейин сабак берем. Сабагыңыз бар турбу? Демек баягы кызыгып сизден бир опыт алам дегендер болсо кайрылса болот экен, көрүүчүлөр балким билбегендер бар да. Сурмабызды колумуздан берет. Биз ар дайым ушул саат 12ден 5ке чейин ушул жерде болобуз. Анан 5тен кийин дагы өзүнчө кызматыбыз башталат деңиз. Балким анда кайсылыр көрүүчүбүз жаш жигиттерден, кыздардан бир рэпке обогончо текст керек болуп калса, ошол жака келсе болот экен. Студиябыз да бар ошол жерде. Элдерди да ырдайбыз дегендерге кызмат көрсөтөбүз. Ушундай жакшы бир нотада жыйынтыктайлы анда. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Балким бир кайрылууңуз калган болсо айтып өтсөңүз болот, анан жыйынтыктап.
эми кайрылуу болсо кандай заманыбыз тынч болсун биринчиден. Дүйнөдө олку солку болуп атат. Канча деген кээ бир жерлерде согуштар болуп атат. Ушул согуштан Кудайым сактасын. Кыргыз элибиз тынч болуп, ынтымактуу болуп, биримдиктүү болуп эле ар дайым жакшылыктар болсун, биздин тилегенибиз жакшылык. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анан баягы тамашалуу нотодо жыйынтыктайлы сиздерден, анан жана айтып өткөнсүздүн досуңуздан, агабыздан буюрса жакында бир жакшы рэп чыгарма уккан күнгө жетели деген ниетте жыйынтыктайлы. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуздар.